Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздик гезиптик передачабыз арналат. Унаа жана жолдор передачабызга ушу мен алып баруучу Доронбаев Авазбек. Бүгүн биздин коногубуз Искендерова Сезим Искендеровна, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин компьютердик технологиялар жана интернет кафедрасынын окутуучусу. Саламатсызбы, Сезим Искендеровна. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерди кирип келген жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баардыгыңыздарга кааларым ден соолук, узун өмүр жана өлкөбүздө тынчтык болсун. Рахмат, Сезим Искендеровна. Ушу жакшы тилек айтып кеттиңиз. Эртең менен эрте сиз эми эртең менен баягы турдуңуз, баягы унаа айдоочу катары ушу жол эрежелери кандай болуп атат, ушу баягы жол коопсуздугу кандай болуп атат, светофорлордун иштегендери кандай болуп атат, ушу сиздин баягы бир топ опытыңыз бар экен унаа айдаганга. Ушул маселелерди, ушул нюанстарды баягы айтып кетсеңиз абдан туура болот эле да. Ушу биздин баягы көп пешеходдор туура эмес жерден жол бузуп өтүп кетишет, айдоочуга аябай шек келтирип. Ушуну баягы кандай сиздин көз карашыңыз? Менин айта кетчү нерсе бул жерде эң биринчиден баягы ата-энелер өздөрү бузат да. Бул жерде мисалы пешеходный переход деп коебуз, ошондон өткөндө ата-энелер өздөрү бузат. Мисалы ошол жактан ошого жакын эле бир 2-3 метр алыстыктан эле мындай жолду кесип өтүшөт да. Аларды көргөн балдары аларды деле турайт. Бирок бул жол эрежесин бузушат алар биринчиден. Айдоочуларга аябай тоскоолдук келтирет. Экинчиден ата-энелер колдон келишинче кара күңүрт кийимдерди кийгизбей, ачык кийимдерди кийгизсе, анткени мисалы мен өзүм жөнүндө айта кетсем, эртең менен эрте караңгыда азыркы учурда кыштын күнү жумушка канчада барасыз? Жумушка эртең мененки саат 7-де барам. Азыр караңгы болуп атат да. Ошол малда кээ бирде пешеходдон өтө турган адамдар, окуучулар көрүнбөй калат. Көрүнбөй калат. Эмнеден көрүнбөй калат? Алар баягы күңүрт кийим кийип алган, кара кийим кийип алышкан. Кара кийим, өтүгү кара, шымы кара, пальтосу кара, курткасы кара, шапкасы кара. Ошондуктан баягы айдоочуга жакшы көрүнбөй калат экен. Анан ал дагы үчүнчү себеп, бул жерде айдоочунун өзүнө дагы айта кетилчү нерсе, өзүм дагы ошол нерсени сактаганга аракет кылам. Кыштын күнү кар жайт да. Мисалы бүгүн эртең менен кар жаады, баардык чыгып машинанын оталдырардын алдында болгон кардан тазалап машинаны, баягы терезелерди тазалап, арткы астыңкы айнектин баардыгын тазалап чыгуусу керек. Анткени ушул эле пешеходдор оң жактан, сол жактан келишет, мисалы ошолор көрүнбөй калышы ыктымал да. Көрүнбөй калат, абдан туура. Коопсуздук деген эми баягы эң биринчи орунда турат да. Коопсуздук эртең менен балдарыбыз мынакей мектепке кетип атат, бала бакчага кетип атат. Ар бир баягы ата-эне ошо баягы узатып, тосуп алып келишет, алып барышат. Сезим Искендеровна, ушу баягы бүгүн азыр мына эртең менен турдуңуз, машинени оталдырып, жанагындай даярдап айдап келдиңиз. Ушу айдап келатканда кандай суроолор болду? Кандай жолдо ушу суроолор болуп калды сиз үчүн да, ушу светофордун иштегени? Айдап келатканда эми бүгүн көп деле суроолор болгон жок, бир гана болгону бул жерде шаардын ичин гана тазалык боюнча айтсам, мисалы шаардын ичин гана муздан, тайгалактан тазалашкан. Шаардан кичине алысыраак мисалы жактар, ал жактар көп тазаланбайт да. Ал дагы бирден бир коопсуздукту кооптонууну жаратат да жол эрежесиндечи. Унаа айдаганыңыз канча жыл болду? Унаа айдаганыма 4 жыл болду. Абдан жакшы болуп, стажыңыз өтө бийик экен. Кайсы жерден окудуңуз? Айдоочу унааны каяктан, эми айдоочу күбөлүктү каяктан алдыңыз? Айдоочулук күбөлүктү мен Форсаж сервис айдоочулук мектебинен окуп алгам. Ал жакта 2,5 ай окудум. 1 ай теориясын окудум, 1,5 ай практикасына бардым. Жакшы өздөштүрдүм. Андан кийин ГАИге барып, экзаменди
Сразу эле тапшырып талаптары менен. кеттиңизби экзаменди? Ошол күнү эле тапшырдым, ооба. Ошол эле күнү. Ошол эле күнү тапшырдым, ошол эле Абдан жакшы күнү. даярданган турбайсыздарбы? Даярданганга аракет Техникалык кылдым. жагы, Баягы окуткан жагы жакшы болду да. Окуткан жагы. окутуучулары жакшы болду, ошон үчүн жакшы жыйынтык болсо керек деп ойлойм. Абдан жакшы болуптур. Сиз Мискиндеровна, ушу баягы азыр коомубузда ушу көп суроолор болуп атат. Ушу штраф маселеси. Сизге штраф келдиби? Штраф келелек. Пока что азыр Анда өтө баягы маданияттуу айдайт экенсиз, машинени, жол эрежесин бузбай, знактардын баарын сыйлап, абдан туура экен. Бул дагы баягы бир жолу айтып кетели, бул эми баягы айдоочуга негизи бул эң биринчи орунда бул коопсуздук турат. Ооба. Стоп линияга токтойсуз да, кадимкидей. Жетпей токтогонго аракет Жетпей кылам. токтойсуз. Эгерде ушу стоп линияны 5 секунд эрте басып кетсеңиз, тебелеп кетсеңиз, светофор жашыл күйө электе. Эмне болот? Кандай болот ошол мезгилде? Эгерде ал жакта камера болсо, Так. анда штраф келет да. Штраф келет, штраф келет 3000 сом. 15 күндө эрте төлөсөңүз, 15 күнгө жетишпей, 1,5 миң сом төлөйт экенсиз. Эми 1,5 миң сом чындап келгенде баягы өтө оор штраф болуш керек го деген баягы ой болуп атат да коомчулуктачы. Оор эле болот, анткени мисалы элдин баарынын эле айлык маянасы мисалы көп эмес да. Анан ошончо мисалы мейли ошончо келсин, 1,5 миң сомдон төлөсүн мисалы да 15 күнгө жеткизбей, бирок бар да мисалы адамдар 15 миң сом алгандар, бул орточо эсеп менен алганда да. 10 штраф келсе эле болгон айлыгын штрафка төлөп берип коюп калган эмне менен жашайт мисалы. Ошондой маселе да. Анда ушу баягы чет өлкөлөрдө мисалы Европа өлкөсүндө, мына кошуна өлкөбүз Алматыда ушундай баягы өтө баягы жол эрежелери өтө жесткий да. Кээ бир жерде мына Алматыга баратканда кээ бир жерде 10 км саатына жүргүнчө айдаш керек. Бизде болсо андай эми 10 км деген жок. 40 деп турат. Ушу 40 деп турганда канча менен айдаса болот? 40 деп турганда мен билишимче, мен өзүм айдап жүргөн боюнча 40тан ашырбай эле айдайм. Эгерде 40 болсо 40 менен айдайсыз. Абдан туура. Сиз Мискиндеровна, ушу айтып кетиңизчи, ушу могу курду, коопсуздук курду тагынасызбы? Ооба, аны тагынам. Ар дайым тагынам. Бул ар бир айдоочунун жана жанында отурган пассажир деп коебуз. Ошолордун дагы коопсуздугу. Андан сырткары арткы орундуктар дагы бар. Арткы орундуктарга мен айдоочуларга айта кете турган нерсем, автокресло 11 жашка чейин колдонулат. Ошол ар бир баягы ар бир жаштын, ар бир курактын балдар үчүн ошол автокреслолор бар. Ошолорду алып колдонсо деп айтат элем. Андан сырткары баягы бул коопсуздукту эми мисалы жол эрежесин мен сактап келатсам, башка бирөө сактабай, мүмкүн бир авария болуп кетиши мүмкүн жолдон. Ошол нерседен коопсуздуктан тийип кетсе, ошол нерседен сактайт да. Ошол мезгилде коопсуздук куруу айдоочуну сактап калат. Айдоочуну сактап калат и ичиндеги отурган эгерде бардыгы тең мен айтып кеткендей эле коопсуздук курун тагынып автокреслода болсо, ошолордун бардыгын эле өмүрүнө көп залакасын тийгизбейт деп ойлойм да. Ушу баягы статистика боюнча Кыргызстанда акыркы 10 жылда эми айтып кетиш керекпиз, 12 миң киши каза болду да. Ушу жол кырсыгынан миңдегени жанагындай ар кандай жаракат алды. Ошондуктан баягы сиз абдан туура айтасыз, ушу коопсуздук курун тагынып, жол эрежесин бузбай, жол эрежесин бузбаса штраф да төлөнбөйт. Бирок баягы сиз баягы эме айтып кеттиңиз, ушу 1,5 миң сом штраф өтө эле кымбат депчи. Эми чындап келгенде баягы 1,5 миң сом баягы өтө эле кымбат экен. 2 жолу төлөсө 3 миң сом, 3 миң сом. 3 миң сом баягы эми кыргыз тилине которгондо 3 миң сом деген эми жарым койдун эти да. Ооба. Ошондой баягы штрафтар баягы бир топ баягы бийиктеп, баягы сиздин оюңуз ушундай, Эми кур боюнча мисалы да, эми Кудай сактасын, жанагындай
тушма туш урушуп калса эки машина, ошол мезгилде кур сактап калабы? Эми ал жерде деле курдун сактап калышы деле мүмкүн. Анткени айдоочу кайсы бир лобовой айнектен кур тагынса, эгерде лобовой айнектен ыргып кетпейт. Машинанын унаанын ичинде калат, ошондуктан баягы жаракат албай, машинанын ичинен ыргып кетпей аман калат. Сезим Искендер, мынау балдар, көп балдар баягы сиз баягы эртең менен айтып келаткан баягы көрдүңүз го. Көп мына кичинекей балдарыбыз мектепке баратышат. Ошолор баягы туура эмес жерден баягы өтүп кетип атышат да. Ушуну дагы бир жолу айтып кетесизби? Ушу аталарга, апаларга ушуну баягы үйдөн баягы бир сабак өткөзгөндөй болуп, ушу балдарга ушуну бир айтып кетишсе. Жок, ал нерсени үйдөн гана эмес, баягы көбүнчөсү Мектептен, үйдөн, мектептен баягы айтып туруш керек, бирок теория эмес, бул жерде көп биз өзүбүз деле билгендей, кайсы эмне жумуш жасабасак, баягы практика жүзүндө кылсак, ошол нерсени көп өзүбүзгө өздөштүрөбүз да. Ошондой эле бул баягы пешеходдон жолдон өткөндө ата-энелер деле балдарын көп учурда баягы туура жолдон могул жерден өтөсүң, мындай кылып өтөсүң, бул жерден светофор жашыл күйөт, мына пешеходдон өтөсүң деп, ошонун баардыгын баягы практика жүзүндө көрсөтүп берсе деле, баягы балдар ошол ата-эненин кылган нерсесин туурайт да. Бул жерден ата-эненин өздөрү туура эмес жолдон өткөндүгү үчүн ошону ата-энени туурап, бул жерден өтө берсе болот, бул жерде машина жок деп балдар баягы өздөрүнө аябай ишенип алып өтүшөт. Бирок эми ишенич жок да, мисалы бул жактан же оң жак, сол жактан кайсыл жерден бир жоксо мүмкүн бирөө үйүнөн чыга калат, катуу баягы айдап чыга калат дегендей. Анан ошондуктан баягы практика жүзүндө көп көрсөтүп берсе, ошондо балдарга көп жеткиликтүү болот деп ойлойм да. Рахмат, Сезим Искендеровна. Ушул бүгүн биздин да баягы убактыбыз ченелүү, передачабыз ушу аягына келип калды. Ушу акыркы тилегиңизди айтып кетиңизчи айдоочуларга. Айдоочуларга эң башкысы айтарым, ушул азыркы кышында гана эмес, жайында баардык мезгилде жол эрежесин сактап, жана тойго деле кечигип барып атышпайбы? 1 саат, 2 саат. Эми шашат турган эч кандай нерсе себеп жок экен да. Ооба, 5ке десе 5те чыгып алып деле 7ге деле барса болот. Баары бир 7де башталат дегенде. Анан ылдамдыкты акырындатып айдашса айдоочулар. Көбүнчө ошол нерсени сакташпайт да. Анан жол эрежелерин жана ылдамдыкты акырындатып айдаса эле ошол эң башкысы деп ойлойм. Жол эрежесин сактап, знактарды урматтап, сыйлап, ошентип айдаса, шашпай, анда штраф деле келбейт экен да. Ооба. Сезим Искендеровна, анда сизге чоң рахмат, ушу убакыт табып келип айтып бергениңиздерге. Ушу сизге да баягы унайда айткенсиз, сизге да ар дайым ак жол каалайбыз, аман эсен жүрүңүз, жолуңуз абдан ар дайым шыдыр болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин передачабыз аякталды. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, көрүшкөнчө.